Салам достор. Бүгүн биз силер менен Кирков эрежелери, теория жана практикасын үйрөнөбүз. Электр тизмектерди анализдөөдө Кирковдун эрежелери эң негизги жана маанилүү орунду ээлейт. Бул эрежелер менен биз токторду жана чыңалууларды туура эсептей алабыз. Алар эки негизги мыйзамдан турат: токтун жана чыңалуунун мыйзамдары. Густав Кирков немис физиги. 1824-жылы төрөлгөн. Ал электр чөйрөсүндө чоң ачылыштарга жетишкен. Кирковдун мыйзамдары 1845-жылы сунушталган жана бүгүнкү күндө да кеңири колдонулат. Эми Кирковдун биринчи эрежеси. Түйүнгө келген токтордун суммасы ал жактан чыккан токтордун суммасына барабар. Түшүндүрмөсү: бир түйүндө канча ток келсе, ошончо ток чыгат. Ток жоголуп кетпейт жана пайда болбойт. Мисалы, 3 ампер жана 2 ампер ток келсе, анда чыгышы 5 ампер болушу керек. Кирковдун экинчи эрежеси. Жабык контур боюнча чыңалуулардын алгебралык суммасы 0 барабар. Түшүндүрмөсү: контурдун ичинде кыймылдаган заряд жалпы чыңалууну толук сарптайт. Башкача айтканда, берилген чыңалуу менен керектелген чыңалуу тең болот. Эми биз Кирковдун эрежелерин кайсыл жерде колдоно алабыз, ошону карайлы. Электр тизмек эсептөөдө колдонулат, чыңалуу жана токту табууда жардам берет, түйүн жана контур боюнча талдоо жүргүзүү мүмкүн жана татаал тизмектерди жөнөкөйлөтүүгө шарт түзөт. Эми достор, биз жашоодон реалдуу мисалдарды карап көрөлү. Үйүңүздө электр түйүнгө бир нече түзмөк туташтырылган. Кирковдун биринчи мыйзамы аркылуу жалпы келүүчү ток ошол түзмөктөргө бөлүштүрүлөт. Эгер ток ашыкча болсо, анда автомат өчүп калат. Мисалы, электр лампочкалар бир катарга туташканда, чыңалуу ар бир лампочкага бөлүнөт. Кирковдун экинчи мыйзамы менен бул бөлүнүүнү эсептесе болот. Достор, силерге бардыгы түшүнүктүү болду деген ойдомун. Каналга каттала кетиңиздер.